жолу Эвалан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Гүлшайыр Садыбакасова бүгүн эркин 19 жашка чыкмак. Жаратканын бейиштин багында өзүң теңдүүлөр менен ойноп күлүп жүргөндү насип кылсын. Бүгүн 2 ноябрь Кыргыз Республикасынын эл артисти, легендарлуу Кыз Бурак тобунун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасованын маркум уулу Эркиндин туулган күнү. Ал 19 жашка толгон уулунун туулган күнүн жакындары менен белгилеп жатканын айтат. Бүгүн Эркин Тайымдын туулган күнү. 19 жашка толду. 19 жаш. Ойносо оюнга, күлсө күлкүгө, эркелесе эркеликке, кыялданса кыялга тойбогон учур. Бүгүн биз жакындарың сенин туулган күнүңдү белгилеп олтурабыз. Сенин кылык жоруктарыңды, мүнөзүңдү, пейлиңди, баскан турганыңды, чукугандай сөз тапкан чечендигиңди, кандай гана суроо болсо жообу даяр билермандыгыңды, 4 чет тилде эркин сүйлөгөн өзгөчөлүгүңдү, музыкага болгон чексиз сүйүүңдү, билимге болгон ынтызарлыгыңды, кээ бир кырдаалдарда апам билбесенчи деп мени аяган учурларыңды, сайкал эжеңе сүйүнүп, акыл насаатын угуп, сырларыңды бөлүшүп, бош боло калсаң эжеңе жардам берип жанында болгондугуңду, айтор сен жөнүндөгү жагымдуу эскерүүлөр такыр түгөнбөчүдөй. Башкача бала элең, Францияда билим алып, Америкада жашагың келчү. Не дейин каралдым, Козутайым, Шумкарым, Эркетайым, максат тилектериң орундалбай калды. Айла жок, Аллахтын айтканына баш ийет экенбиз. Өмүр жашың чектелүү экенин бир гана жаратканын билет турбайбы? Эркинтайым, сен арабызда жок болсоң да биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө жашайсың. Аллахым акыретиңди абад, топурагыңды торкоо, ыйманыңды саламат кылсын. Жаратканым жаннаттан орун берип, бейиштин багында өзүң теңдүүлөр менен ойноп күлүп жүргөндү насип кылсын. Маалымат булагы, Барс Медиа Чекит, KG. Урчи Асеманын машинасын талкалап кетишти. Асема өзүнүн Instagram баракчасына машинасынын терезесин талкалап кеткенин видео кылып жүктөдү. Анда ага өчөшкөн бирөө талкалап кеткени белгилүү экенин пикир калтыруудан ачык айтып, бирок атын сырдуу бойдон калтырган. Деги эле Асемага бут тосуп, анын жашоосуна көрө албастык кылган ким болду экен? Маалымат булагы, Аргумент Чекит, KG.